Бүгүнкү видео бул жөнүндө эмес, могу Range Rover жөнүндө. Мен өзүм жердешим таап алдым, Баткенден Алмаз байке дегенчи. Өзүнүн үйүндө Range Rover'ди мынтип жасап атыптыр да. Range Rover'ди 10 жылдан бери Range Rover айдайм дейт. Range Rover'ди бир алган айдаган киши башка машинага өтүшү кыйыныраак да. Range Rover'дин дүйнөсүнө кириш керек да, Range Rover'ди түшүнүш үчүнчү. Алмаз ака действительно ошондой адамдардын бирөөсү экен да. Буга чейинки видеолордо баягы Range Rover'дин подвескалары жөнүндө айтып берген элем. Да, силер эски машина эме дешиңер мүмкүн, бирок Range Rover алыс жолго вообще комфортный машина да. Болчу. Жылы 2007 жыл болсо дагы дерево, Harman Kardon комплектациясы. Чем мага Discovery жагат негизи, бирок спорттун ичи мага жагат да. Спорт деген мындай да. Америкада Jeep, SRT деген машиналар бар. Cherokee. Ошол машиналарга атайын конкуренция үчүн чыгарылган машиналар барчы. Чем берки мамасына караганда булар 400 кг жеңил болот. Кузов алюминден мына жактарычы. Ошо алюмин. Range Rover оңдогон кыргызды, тем более Баткенче байкени биринчи жолу көрүшүм. Видеого түшпөй эле коеюн деди. Мен ага сунуш кылып атам. Келиңиз байке, 2010 жылга чейинки Range Rover'лерди, Land Rover'лерди оңдой турган Бишкекте чогуу бир станция ачайлы деп атам. Себеби азыр бүт эле жерде Range Rover оңдогондорду орустар экен да. Орустарга анан биз техниканы тапшырып ишенип бере берет экенбиз. Алар мындай техниканы жакшы түшүнөт депчи. Бул техниканы Баткендик байке деле жакшы түшүнөт экен. Азыр мен келип экөөбүз мындай башыбызды бириктирсек, жакшы эле ишти аткара алат экенбиз деп койдум да. Мен дизелдерди мен жакшы түшүнөм. Алмаз байке болсо, могу как раз Jaguar'дын легендарный мотору болгон 4.2-син жакшы түшүнөт экен. 4.2 Jaguar мотор бул легендарный мотор да. Range Rover'де эң мыкты моторлордун бири. Ушундай Range Rover оңдой турган бир станцияны чогуу ачып калсак, менин жанагы свап кылган проекттеримде параллельно ошол жакта алып кеткенге менин буту колум аябай узарат эле да. Урматтуу катталуучулар, силерден бир сураныч. Центр тараптанбы же эмеденби мындай станция ремонт жана подъемниктери менен, эки подъемник, эки ямасы менен болсо деле жакшы болот эле. Ошондойду иштете албагандар барбы же кошуна колоңдордо барбы, бизге жазып койгула, биз сүйлөшөбүз. Көңүл бурган үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ар дайым Азамат Автопульс.